Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Манисар антитеррор 2022 деп аталган ШКОга мүчө мамлекеттердин биргелешкен антитеррордук машыгуусуна катышты. Иш-чара Индиянын Манисар шаарында ШКОнун аймактык антитеррордук түзүмүнүн аткаруу комитетинин координациялоосу менен өттү. ШКОга мүчө бардык мамлекеттердин компетенттүү органдары катышкан бирдиктүү пландын алкагында макулдашылган биргелешкен антитеррордук машыгуу иш-чаралары бир нече этап менен болду. Машыгуунун финалдык этабы Индиянын улуттук коопсуздук гвардиясынын окуу борборунда өттү. Биргелешкен антитеррордук машыгуу учурунда ШКОга мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдарынын ортосунда маалымат алмашуунун реалдуу убакыт режиминде механизмдери, атайын антитеррордук бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин практикалык чеберчилигин жогорулатуу менен бирге ШКОнун биргелешкен антитеррордук машыгуу ишмердүүлүгүнүн алкагында мурда түзүлгөн коопсуз маалыматтык телекоммуникациялык байланыш тотумун пайдалануунун натыйжалуулугу жана өз ара аракеттенүүнүн башка каналдарынын мүмкүнчүлүктөрү текшерилди. Антитеррордук иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү боюнча тажрыйба алмашуу болуп, бул жаатта кызматташууну мындан ары жакшыртуу боюнча демилгелер талкууланды.